Өлкө башчы Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстан Республикасына мамлекеттик иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Алдыдагы иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошону менен бирге иш сапардын жүрүшүндө өлкө башчы Садыр Жапаровдун Өзбекстандын Олий Мажлисинин сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева, Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдинжон Исмаилов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу жолугушуулары пландаштырылууда. Мындан тышкары соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү максатында алдыдагы иш сапардын алкагында Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда өткөрүү пландалууда. Бүгүн 9 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Мамытов Бишкек шаарындагы улуттук онкология жана гематология борборуна барып, андагы дарыланып жаткандардан кабар алды. Ошондой эле борбордо курулуп жаткан жаңы имараттын курулушу менен да таанышкан төрага Жогорку Кеңеш оор илдетке кабылгандарга ар тараптуу көмөк көрсөтүү багытында тиешелүү иштерди жасай берерин белгиледи. Анын ичинен мыйзамдык базаны өркүндөтүү жаатында алгылыктуу аракеттер көрүлөрүн кошумчалап, парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин бөлүмүнө тийиштүү тапшырмаларды берди. Андан сырткары жакында эле борборго орнотулган түз сызыктуу тездеткичтерди көрүп чыккан Талант Мамытов ооруларды дарылоодо колдонулуучу заманбап ыкмаларды жана жабдууларды камсыздоого өкмөт көмөк көрсөтүшү керектигине токтолду. Ал эми бейтаптар дары-дармектердин наркынын өсүп жаткандыгына, ички авиакаттамдардын билет баасынын жогору экендигине байланышкан көйгөйлөрүн көтөрүштү. Төрага Талант Мамытов айтылган маселелерди эске аларын билдирип, аларды чечүү багытында өкмөттүн тийиштүү жетекчилери менен сүйлөшүү жүргүзөрүн убада кылды. Акыркы убактарда медиа мейкиндигинде президент Садыр Жапаровдун колдоосу астында иш алып барууда деген бир топ маалыматтар таркап кетти. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирүү жасады. Соңку мезгилде АЖОнун атын пайдаланып, иш бүтүргөн көп топтор пайда болду. Бул адамдардын аттары ар кандай жаңжалдар менен чыр-чатактарда аралашып жүрөт. Буга байланыштуу Садыр Жапаровдун шайлоо өнүктүгү маалында эле өз жана жат деп бөлбөстүгүн билдиргенин эске салгым келет. Эч кимге эч кандай колдоо болбойт. Садыр Жапаровдун мындай позициясы азырда өзгөргөн жок, деди Байтерек. Ал баса белгилегендей, АЖОнун аты менен макамына жаманган айрым жарандар мыйзамсыз, жол берилгис аракеттери үчүн мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Ошону менен бирге Галина Байтерек бардык кыргызстандыктарды өлкө башчынын атын жана макамын жаманатты кылган адамдарга ишенбөөгө жана окуялар тууралуу укук коргоо органдарына билдирүүгө чакырды.